Саламатсыздар, эфирде көңіл борборунда программасы. Біз бүгін пайғамбарыбыз Мұхаммед саллаллаху вассаламдың түз тұқымдары турасында кеп кылабыз. Ал эми Кыргызстанда сүйүктүү пайгамбарыбыздын үй бүлө мүчөлөрү бар экендиги көпчүлүк жалпы элибизге маалым эмес. Ошондуктан бул маегибиз сиздерге кызыгуу жаратат деген ойдобуз. Ошону менен катары дүйнө жүзүндөгү пайгамбарыбыз Мұхаммед саллаллаху вассаламдын түз тұқымдары турасында дагы биз баян кылмакчыбыз. Ал эми бул максатта биз Мұхаммед пайгамбарыбыз саллаллаху вассаламдын түз тұқымы болгон Сайыт Умар Улмасханов мырзаны студиябызга чакырганбыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Албетте сүйүктүү пайгамбарыбыздын үй бүлө мүчөлөрүнүн Кыргызстанда бар экендиги биз үчүн чоң кубаныч жана ошондой эле сыймык. Бул багыттагы биз биринчи жолу ушундай маек кылып атабыз. Бизге ушул убакыт бөлгөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Сиздерге дагы Аллах разы болсун иншалла. Айтыңызчы, мынакей ошол Мухаммад пайгамбарыбыздын саллаллаху вассаламдын түз урпактары экендигин аны санжырасы далилдеп келет, чынбы? Колунда ушундай санжырасы бар болуш керек. Алар мөөрлөр менен тастыкталганлыгы жана ошондой эле кайсы жылдар ким башкарса ошол жетекчиликтин баарынын колдору, кол тамгалары бар экендигин биз билебиз да. Айтыңызчы, мынакей сиздин жетекчилигиңиз астында Бишкекте Сайыттар борбор ачылды. Анын максаты жана ошондой эле эмне иш алып барат ал? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах таала чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Эми азыр так кесе биз жооп бере турган болсок, дүйнөдө бир үй бүлө бар да, бир уруу бар. Сайыт аталышындагы. Бул уруу пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсү. Эки небереси Имам Хасан, Имам Хусейн радиаллаху таала анхулар мана ушулардан тарагындар. Бул эсептелет. Мен айтат элем, бир үй бүлө бар дүйнөдө Сайыт аталыштагы. Укугу тебеленген бир үй бүлө бар. Ушул ордо Сайыттар биримдиги ордосу ачылышы абдан зарыл болчу. Бул абдан зарыл эле. Себеби ушундай бир укугу тебеленип калган үй бүлө бар. Булар дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө жашап келет. Анан башаламан болуп кеткенчи. Бул абдан башаламан болуп кеткен. Bunun жалгыз себеби, бул башаламандыктын себеби. Ушундай бир уюм, ушундай бир биримдик жок болгондугунан ошо туурасын айтыш керек, 14 кылымдан бери башаламан болуп келет. Бул анан Аларга көңүл бөлүнбөйт, алардын башын бириктирген дагы уюм жок деп атасыз. Ооба. Буга чейинки мисалы пайгамбарыбыздын үй бүлөсү боюнча маалыматтар жерлерден чыгып атат. Араб мамлекеттеринде жана башка бир мамлекеттерде ушу пайгамбарыбыздын үй бүлөсү боюнча маалыматтар чыгып атат. Мен так кесе айтат элем, бунун баары жалган. Бунун баары жалган. Ошондуктан ушундай бир уюм ачык айкын түзүлүп, мамлекеттик каттоодон өтүп, ошо Сайыттердин биринчиден ошол укугу тебеленип калган үй бүлө, бул үй бүлө пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсү. Ушул түзүлүп ошолордун санжарасы бир тартипке келиш керек болчу да, мурдатан бери. Ушундай бир тартипке Сиз азыр айттыңыз да, мына кечирип коесуз, жалган депчи. А жалган дегендин эмне негиз берет? Же ошондой санжыралары жок, өздөрүн эле атап алгандар дагы бар да, чынбы, дүйнө жүзүндө? Ооба, бул боюнча канча деген фактыларды көрбөдүкпү? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсүнүн мүчөсүмүн деп, пайгамбарыбыздын сакалын көтөрүп жүргөндөрдү көрдүк жерлерде. Мына бүгүн пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнүн ордосу ачылып, ачык айкын иш алып барып атат. Ошол учурда шоо кылып, ошентип жүргөн жанагы ак кийинип алгандардын бирөөсү жок да азыр.
мына чынында мээнет жүрүп аткан учурда ошолордун бирөөсү жок. Ошондой бир шылуундук кылгандар дагы болду. Андан ушундай учурлар көп катталып кетти. Андыктан ушул ордо зарыл болчу. Аллага шүгүр, Кудайыма шүгүр, ушул жылдын 15-январда ошол ордонун ачылышын жасап, ошо иштерди, ошол кайрымдуулук багытындагы иштерди пландап жүрүп атабыз. Эң негизгиси ушул үй бүлөлөрдүн санжаралары, ошол кайсыл жерде, дүйнөнүн кайсыл жеринде болсо дагы ушу пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнүн мүчөсүмүн деп жүрүп аткандардын бардыгыны тактай турган иш болду да бул. Ушундай бир иш болду. Ошолордун баарын тактап, дүйнөнүн кайсы жеринде болсо сиздерге кайрылса болот. Ахлыбай. Мен Саидмин, мен Айдарусмун. Мына ушинтип ар кандай аталышта жүрүп атат, ошолордун баарын жакшы болсоң, Саид болсоң, Ахлыл байт мүчөсү болсоң жакшы. Кел, биз карап берели сенин санжараңды, сенин ата тегиңди. Бул ишти ким кылат? Бул ишти ким кылат? Мисалы, муфтият бул ишти кылбайт. Илгертен кылбай келген кылбайт бул ишти. Бул ишти ушул үй бүлөнүн мүчөлөрү болгон гана кишилер ушул уюмдун негизинде алып барып тактайт да. Буну ошолор гана тактай алат. Башкадан сырттан караган адамдар бунун тартипке бир эмеге келтирбейт. Бул 14 кылым арасында бул белгилүү эле болуп калды деп ойлойм. Демек ошондой санжырасы бар биздин жарандар же мына Орто Азия же башка жактардан сиздерге кайрылса ошол ордого болот экен да. Анткени себеби мына бул санжыра ошол бир нече кылымдан бери такталып келип бүгүнкү күндө алар токтоп калгандачымбы? Мындай тастыкталбай, мындан ары дагы уланыш керек беле алардын? Ооба, жазуулары абдан маанилүү. Болбосо ушундай башаламандык, ызычуу, бул Саидтердин атынан жамынып эмне деген иштерди жасап аткан дүйнөдө көп эле окуяларды көрүп атабыз. Ушундай улана берет. Ошондуктан бул Саидтердин дүйнөдөгү санжаралары баары так жазылып, мындан кийин дагы өзүнүн тартибинде уландырылыш керек. Ошондо ушундай бир башаламандык, жанагындай шылуундук нерселердин баары жокко чыгарылат. Айтсаңыз, мынакей кожолор деген уру бар да. Алардын аты менен аталган айылдар дагы бар да. Негизи ал жерде ошол ыйык үй бүлөлөр туурасында кеп болот да. Өзгөчө эл жашайт депчи, эл ичинде. Анан ушундай эле уруулар Казакстан, Өзбекстанда дагы бар да. Ошолор боюнча маалымат берсеңиз. Туура айттыңыз. Мына мен дал ушул боюнча сөзүмдү айткым келет да. Бул жерде ушундай кожолор, төрөлөр, эшандар, дагы мырзалар деген бир аталышта ушундай бир көрүнүш бар да. Бул илгертен болуп келген. Ушунун баары жанагы жогоруда айткандай ушул башаламандык деп айтат элем да, ушунун баарын. Эмнеге булардын бул жерде сахабалардын үй бүлөсү дагы бар да. Сахабалардын үй бүлөсү бар. Анан жанагы оулия болуп кеткен, оулиялыктан уланып келген санжара, ошолордун дагы урпактары бар. Анан баарын эле ыйыктар деп туруп, ошо пайгамбардын үй бүлөсүнүн дагы, сахабанын үй бүлөсүнүн дагы, жанагы эшан, оулиялардын үй бүлөлөрүн дагы ошол бир эле кылып, ошол кожолор деп, же төрөлөр деп ошондой атап алды да. Буну ким айырмалайт мисалы да бүгүн учурда? Ким айырмалайт? Бул сырттан караган адам буларды айырмалай албайт. Баары эле ошол ыйык жер Меккеден келгендер ушинтип эле ошол кожолор деп, же төрөлөр деп ошондой атап алышкан да. Керек болсо өзүнчө бир айыл дагы аталып жүрбөйбү мынакей? Ооба, ошол ыйык үй бүлөлөрдүн атына деп ошондой азыр атап өткөн айылдар, анан Кожокелди, Кожо Мухаммад, мана ушундай аттар, балдардын аттарыга чейин
төрө, төрөкелди, төрөбай ушундай аттарды мына коюп ошолорго мындай ыхлас кылып келет да илгертен эле журт. Бирок ошолардын даана кимиси кайсыл жака барып кошулат, даана билбейт, ажырата билишпейт коомчулук. Андыктан бул ордонун ачылганы мен айтат элем абдан маанилүү. Бул мурда эле ачылыш керек эле. Бирок вакыты саат ушул экен, эми ачылып азыр ишин баштады. Мына өткөндө көрүп атасыздар, ушу жакын жердеги кошуна мамлекеттердеги ошол сайыт кожолор келип, өзлөрүнү тааныштырып кетип атат, ордого келип, өзлөрүн тааныштырып. Санжылаларын көрсөтүп. Анан ордодо бизде чоң бир комиссия түзгөнгө мүмкүнчүлүгүм жок. Андыктан бир кичине кылып эле бир канча азыр 7 кишилик бир комиссия түзүп койдук. Бул жерде ошол анын ата теги, анын санжыра бардыгы боюнча ошол толук маалыматы бар. Ошол сайттер үй бүлөсүнөн болгон кишилерди ушул комиссия кылып ушул жерге түзүп койдук. Азыр келген болсо баарын кимге барып кошулат ал? Мейли ошол эле жана жогоруда айткан Ахлул Байтсыңбы, пайгамбардын үй бүлөсүгө кошуласыңбы? Аны карайбыз, ошо кошулган болсо, ошол жерден биз тактама беребиз, ал адамга тактама беребиз. Анан сахабанын үй бүлөсүсүнбү, мына ушундай тактамаларды киргизебиз. Негизи пайгамбарыбыздын 2 небересинен таркагандарды пайгамбарыбыз өзү Ахлу Байтым деп айтып келген да чынбы? Ошон үчүн Ахлу Байт деп, ал эми сахабалардан тарагандар дагы пайгамбардын урпактарыбыз деп ошондой деп айтып келет деп айтып атасыз. Ошон үчүн муну ажыратыш керек дейби, же кандай деп атасыз? Ооба. Замандар өтүшү менен, кылымдар өтүшү менен тарых унутта калып, алар деле ушул биз ошо ыйык үй бүлө болсок, ушу пайгамбардын үй бүлөсүгө тийиштүү болсок керек деген ойдо жүргөн өтө көп уруулар бар азыр. Эл арасында жашап жүрөт да. Бирок аларды такташ керек. Алардын баарын такташ. Бирок ошол пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө кызмат көрсөткөндөрдү дагы кандай деп атайт? Туура. Мына пайгамбарыбыздын үй бүлөсү деп атпайбызбы? Ахлул Байт. Бул 3кө бөлүнөт. Сайыттер. Сайыт статус ээлери бул 3кө бөлүнөт. Булар биринчиси каны менен ошол имам Хасан, имам Хусейн радиаллаху анхудан тарайгандар. Ошолор каны менен сайыттер болот. Биринчи сайыт. Каны менен булар. Экинчи сайыттер болот. Булар маанавий сайыттер деп коет. Булардын каны сайыт эмес. Булардын каны сайыт эмес. Булар ошол сайыттерге махабат кылгандар, кызмат кылгандар, кол бергендер, ошолорду маанавий сайыттер деп коет. Ошолор кызмат. Үчүнчү түр болот. Мен муну так эселе айткым келет. Бул самозванецтер. Самозванецтер. Мисалы ушул жакшы түшүнүк болуш үчүн мен кененирээк түшүндүрүп бергим келет. Мисалы бир жетекчи. Мына бул араб өлкөлөрүндө абдан өнүккөн, күч алган ушул көрүнүшчү. Бир жетекчи. Корольбу, же мындай духовный тарапты башкарган бир жетекчиби, ушулардын жанындагы кошаматчылар. Мындай айтайын, кошаматчылар сайыт деген статус менен аларды атап алышты. Эмнеге? Аларга жакшы көрүнүш үчүн. Сайыт деген статус түз которулганда мырза, господин дегендей ушундай бир бийик даражалуу деген бир маанидеги статус да бул. Анан ошолор жанагы өзлөрүнүн кожоюндарын эч кандай Ахлул Байт пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө тиешеси жок болсо дагы пайгамбарыбызга таандык болгон ушул статус менен ошол жетекчилерин атап алышты да. Булар кошаматчылар булар. Булар кошаматчылар. Ошентип атап алышты. Анан вакыттар өткөндөн кийин, замандар өткөндөн кийин жанагы жетекчинин балдары, башка эмелери атасы сайыт деп аталынып жүрдү да кошаматчылар тарабынан. Биз дагы ошо сайыттерге тиешебиз бар окшойт деп. Бирок такталып келгенде санжарасы биз
сайттер булардын баарын сүткө кара таштаганда кандай даана көрүнөт. Булардын баарын биз үй бүлөнүн ичинде абдан так билебиз. Бул иштердин баарын. Булардын баары ошол мен санжара деп азыр айтып атасыз, мөөрлөр коюлунган, атадан балага калып келген маалымат, ошол жетекчилер тарабынан бекитилген ошол маалыматтар, ошол жерде так даана бардыгы жазылып, такталып коюлунган булардын баары. Анан биз пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнүн мүчөлөрүндө мына коомчулукка белгилүү болбогон өз ич ара тартиптери бар. Мисалы катары мен бир экөөсүнө айтсам, ошол сайттер кыздарын башкага бербейт да. Мисалы ошол эле жана жогоруда сөз болгон кожолордонбу, эшандарданбы, оулияларданбы, жанагы жуучу болуп келе турган болсо, биздин сайттердин кыздарына биз буларды даана билебиз. Жок, анан айтабыз. Жок. Силер сайт эмессиңер. Биз бере албайбыз. Бизде сайттерде ушундай тартип бар. Бул тартип ошол үй бүлө кан таза сакталышы үчүн ошол тартип пайгамбарыбыздан бери кармалып келинет ошол тартип. Сайттардын үй бүлөсүнөн чыккан кыз бала башка урууга же турмушка чыкса, анда эмне болот? Ал кандай болот? Турмушка чыккан болсо эч нерсе болбойт. Турмушка чыгып, буга чейин болуп эле келди. Бизде деле ошол жактырып калат, сүйүшүп калат дегендей. Анан алар тийип кете берет, бирок алардан тарагандар сайттерге тиешеси жок. Сайт деген статус берилбейт аларга. Статустан ажыралат. Казакстандагы ушул пайгамбарыбыздын урпактары кожолор боюнча маалыматта анда мынтип айтылат, 5 миллион доллар каражат берип, аларды ошол араб өлкөлөрүнө көчүрүп кетип атканы туурасында маалымат чыкты да. Биз азыр мен сизге ошол видеону азыр көрсөтөйүн. Анткени бул видеодон кийин дагы суроо жаралат да. Қазақ жұрты ата заманнан 300-ге және оның ішіне руларға бөлінетін әрбір қазаққа белгілі. 10 ғасырда араб елдерінен дінді дәріптеп келген миссионерлердің ұрпағы күні бүгін қожа деген ру болып танылып, еліміздің барлық түпкірінде өмір сүруде. Осыған орай кешегі жұмада өткен араб елдері жиналысында Қазақстандағы қожаларды оралмандар деп араб елдеріне қайтару жоспары талқыланды. Оралмандарға араб әмірлігі, Сауд Арабиясы, Кувейт, Катар елдерінен азаматтықтан бөлек баспана және әрбір оралманның шотына 5 миллион ақш доллары бөлінетін болып шешілді. Өткен құрылтайдың хатшысы Дубай ханзадасы Ислам ибн Умар әл-Тасбөгетидің сұхбаты келесідей. Қазақстандағы қожа руының өкілдері біздің қандас бауырларымыз. Осы таңда шежірені зерттеудеміз. Қазіргі мақсат отандастарымызды елге қайтару. Әрбір қожаға еліміздің есігі ашық. Мына ушул видеодо көчүрүлүп кетип атат да. Чындыгында ушундай болуп атабы? Негизи бул кандай маалымат? Таң калыштуу. Маалымат берип атпайбы кожолор боюнча? Так маалымат берип атат. Демек бул видео туура эле. Так эле маалымат да, Ушул маалыматтардын негизинде дагы албетте биз иш жүргүзөбүздүрбү? Иш жүргүзөбүз, реакция беребиз. Бул уюмду негиздегениме, ушул артынан чуркап жүргөнүмө мына быйыл 5 жылга жакындап калды да. 5 жылга жакындап калды. Мен бул убакыттар, бул аралыктын ичинде дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө болдум. Жанагы айтып коет го, 1000 жолу уккандан 1 жолу көргөнүң жакшы депчи. Мен бардык маселелерди жеринен танышып келген киши, ушул үй бүлөнүн мээнетин кылып жаткан киши катары айтам да, барды жокту тактап, ошол жайынан баарын фиксировать этип, тактап фактыларды чогултуп койгон киши катары мен айтат элем. Билесизби, кээ бир мамлекеттерде пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө карата, пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнү атын жамынып, харрам иштерди жасап салган учурлар бар. Харрам иштерди жасап салган учурлар бар. Алардын алдында азыркы бул Казакстандан кеткен бул маалымат маселе деле эмес. Бул маселе деле эмес.
буга чейинки ошол жүргүзүлгөн ошол фитна, ушак, ошол жогоруда айткандай харам иштердин астында мындай көрүнүштөр маселе деле эмес да. Ушундай чоң ушул үй бүлөгө карата укук бузуулар болгон да. Бузуулар болгон. Биз булардын баарын жеринен аныктап жеринен түшүрдүк. Айтыңызчы, мынакей сиздин YouTube каналыңыз бар экен да. Мен ошол жерден кээ бир видеолорго жазылган комментарийлер окуп берейин. Мына Грант Береке деген ат менен: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Машаллах, Аллах разы болсун сизден. Биз абдан кубанып турабыз. Анан суроолорубуз көп болуп атат дейт. Өтө менин бир кызыктырган суроом бар дейт. Арабтардын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга тагыраак айтканда сиздерге тууганчылыгы барбы? Сураныш жооп берип койсоң, сизге урматым менен рахмат дейт. Негизи арабтардын бардыгы эле сиздерге тууганбы? Бул тууганыбыз, бул жердешибизби, ким экен, ким болсо дагы Жердешибиз, абдан ошол исламга, динге, пайгамбарыбыздын заты сыфатына кайдыгер болбогон адам экендиги көрүнүп турат да. Бул суроосунан көрүнүп эле турат. Мен мындай жооп берет элем. Биз ордону түзүп дүйнөгө алып чыгып атабыз. Ачык айкын көрсөтүп атабыз. Санжараларыбызды так кесе ачык айкын көрсөтүп атабыз. Анан азыр мен бул кишинин суроо боюнча кээ бир улуттар боюнча сүйлөсөм, биздин улутка, биздин урууга, үй бүлөгө тийиштүү дегендей бир сөздөр тарашы анык. Мен бул бир тууганыбызга айтат элем. Ошол ак кийинип, кымбат самолеттон түшүп келген учурда, ошо сиз айтып аткан тарап, кымбат самолеттон түшүп келген учурда коркпостон эле астына барып туруп сураш керек ошолордун өзүнөн. Сен пайгамбарга тиешең барбы? Тууганчылыгың барбы сенин деп өзлөрүнөн эле сураңыздар. Анан кандай жооп берген болсо, анан ошол жоопту алып келиңиздер. Биз тактап беребиз. Дагы бир ошо Талант Абдулов деген да жазыптыр, сизге суроо салыптыр. Ассаламу алейкум. Таксыр, сиздин үй бүлө Санжыра жолу Хусейн радиаллаху анху сахабага барып такалабы? Сизден баштап Хусейн сахаба радиаллаху анхуга канча ата өткөн, так даана, чындык кандай дейт. Сиздин ата бабаларыңыз сурап атат. Биринчиден сахабага барып такалабы? Сахаба деген статус ээлери кимдер булар? Пайгамбарыбыздын жанында жүргөндөр, жан жөркөлөрү, пайгамбарыбыздан түз өзүнүн оозунан пайгамбарыбызды көрүп, ошол хадистерди уккан кишилер, пайгамбарыбыздын айткан сөздөрүн уккан кишилерди биз сахабалар деп айтабыз да. Туурабы? Бирге жортуулда жүргөн, согуштарда жүргөн, ооба. Дин таркатууда жүргөн. Ислам мээнетин кылып жүргөн ошо пайгамбарыбыздын жанында ошол кишилерди сахабалар деп атайбыз. Асхаб, сахабалар деп. Эми чоң атам Имам Хусейн радиаллаху таала анхуга келе турган болсок, пайгамбарыбыздын жанында, пайгамбарыбызды оозунан, пайгамбарыбыздын жүзүнөн эле хадистерди угуп коюп эле эмес, пайгамбарыбыздын үйүндө, пайгамбарыбыздын койнунда пайгамбарыбыз чоңойткон адам бул. Имам Хусейн радиаллаху таала пайгамбарыбыздын сүйүктүү небереси. Мына дүйнөгө ислам дааватын ошол хадистерди пайгамбарыбыз айтып жеткирип атканда, ошол учурда бир небереси желкесинде Имам Хасан радиаллаху таала анху, бир небереси Имам Хусейн радиаллаху таала анху тизесинде. Ушул турушта ислам дааватын жеткирди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ушунчалык үй бүлө дегенде түшүнөбүз да.
ошондой бир сүйүктүү үй бүлөсү. Кийинки суроого келсек, мынакей Бириккен Араб Эмиратынын Саржа бөлүмүнүн королу шейх доктор Султан бин Мухаммед Аль Касими, Иорданиянын королу Абдалла II, Марокконун королу Мухаммад VI. Булардын дагы санжырасы пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнүн мүчөсү экенин көрсөтүп турат. Бул боюнча маалыматтар жалпыга белгилүү. Ушул сайттар ордосу түзүлдү. Эми ушул үй бүлө мүчөлөрү сиздерге мына ушул ордого кандай салымдарды кошуп жатат? Сиз дүйнөнүн көп жерлерине барып келдим дедиңиз. Туугандарыңыз менен учурашып, көрүшүп жүрөсүз да. Эми ушулар жөнүндө бизди кызыктырат да. Королдор. Туура, албетте, бул турган сөз элдин баарын кызыктырат. Себеби алар өзлөрүнүн ошол пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнүн мүчөсү экендигин айтып, бул дүйнө коомчулугуна жакшы белгилүү да, жакшы белгилүү. Туура. Мен бул жерде Чыңгыз Төрөкулович Айтматов, ошол залкар жазуучубуз атабыздын бир сөзүн айтат элем да. Өз тарыхын жоготкон маңкурттар дегенчи сөзүн айтат элем. Мен өзүм мына 35 жашка эми келдим да, 35 жашка келдим. Бул мээнетти баштаганыбызга ошол 5 жылга жакындап калды. Бул коомдун ишин кылыш, бул үй бүлөнү уюмун түзүп, бунун иштерини алып барыш абдан эле кээ бир учурларда оор болот экенчи. Кээ бир учурларда оор эле болот экен. Себеби? Ар кандай суроолор, ар кандай көз караштар, анан ар кандай учурлар болот экен. Анан ушунун баарын карап туруп, анан биз мурда эле ошол ачылган учурда эле мен 2018-2017-де ошол азыр айтып кеттиңиз, ошо Шаржа бөлүмүнүн королу Султан Аль Касими, ол урматтуу. Ошол кишиге мен кайрылуу жолдогонмун, кайрылуу бергенмин. Ошол эле айтып жаткан Иорданиянын королуна Абдалла II. Абдулла II дагы кайрылууну жолдогонмун. Анан теге Марокконун королуна дагы кайрылуу Мухаммад жибергенмин. VI. Анан ушундай иштер болуп турса, ушундай мээнеттер жүрүп аткан болсо, ошо үй бүлөнүн мээнети жүрүп аткан болсо, сырттан тамаша кылып тургандын өзү мен ойлойм тарых бир күн баа берет да бул көрүнүшкө. Тарых бир күн баа берет. Бул көрүнүшкө жакшы баа бербейт тарыхчы. Мен эми колумдан келишинче, күчүм жетишинче ар жерге жетип барганга аракет кылам ушул үй бүлөнүн мээнетин кылыш үчүн. Негизи ушул иштердин башында аксакал болуп ошолор туруш керек болчу да. Аксакал болуп ошолор туруш керек болчу бул иштин башында. Тилекке каршы жок, бүгүнкү күнгө чейин кайрылуубуз. Мен ошол эле ошол Шаржанын королунун аппаратында кабылдамада болгонмун. Ошол жерде мен кайрылуумду бергенмин, ал жерде ачык көрсөткөнмүн. Ошол пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнүн, сиздин туугандарыңыздын үй бүлөсүнүн уюму түзүлдү. Мана ишти баштап атат. Сиз ошол аксакал ага катары бул үй бүлөнүн белгилүү бир кишиси катары башында туруңуз. Колдоо көрсөтүңүз деп мен ачык айкын кайрылуу бергенмин ал жака. Бул 2020 январь айы болчу экен эле. Ошол 2020 январь айы болчу экен. Ошол жерде мына ал боюнча ошол бар жок так мен барганым, ал жерге кайрылганым боюнча. Өткөн жылы барыпсыз. Тилекке каршы мен учурда айтат элем. Башка бир учурлар келет, башка бир күндөр келет. Ал күндөрдө бул тарыхка күбө болгон ошолордун балдары
ошолордун балдары ушул көрүнүшкө жакшы баа бербейт. Өзүнүн эле балдары. Бул үй бүлөнүн мээнети жүрүп атат. Качандан бери башка эме болуп атат. Анан бул жанагы Чыңгыз Төрөкулович Айтматов Залкар жазуучу атабыздын ушул сөзү, өз тарыхын жоготкон маңкурттар деген сөзү ар бир инсанды ойлонтура турган бир сөз да бул. Ар бир инсанды намысын ойгото турган бир сөз. Эмне биз ушуну ушул сөздөрдөн, ушул сөздөргө ылайыктуу болуп калбайлы деп дүйнөнүн ар жеринде ушул мээнетти кылып жүрөбүз да учурда. Бирок кантип ушундай бир белгилүү мамлекеттердин падышалары, королдору ушул чыгармалардын маанисине жетпейт. Бул чоң суроо, албетте, бул чоң суроо. Бизге берилген дагы убакыт соңуна келип жетти. Бизге ушул убакыт бөлгөнүңүз үчүн дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем. Мынакей жакшы иш баштапсыздар. Сайттар Борбору деп Бишкекте атайын ушул кайрымдуулук уюмун түзүпсүздөр. Эми Алла колдосун сиздерди. Албетте мынакей дүйнө жүзүндө пайгамбарыбыздын түз урпактарынан абдан белгилүү мына королдор бар, падышалар бар. Эми алар менен сиздер байланышып кызматташсаңыздар, бул сиздердин ушул ачкан борбор, ошол уюм, кайрымдуулук уюму биздин ушул элибизге дагы чоң салым кошот деп үмүтүбүз бар да. Анда сиздин үй бүлөңүзгө бакубатчылык, ал эми иштериңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Мен ушул учурдан пайдаланып, ушул Нур ТВ телевидениясына, ошол жамаатына терең ыраазычылык билдирет элем. Ошол негизи эле ошо пайгамбарыбыздын заты сыфатына тийиштүү болгон иштерге кайдыгер болбостон үй бүлөсүнө ошентип чакырганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер кезектеги көңүл борборунда программасын көрдүңүздөр. Биз бүгүн дүйнө жүзүндөгү жана ошондой эле Кыргызстандагы сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху вассаламдын түз урпактары жана үй бүлө мүчөлөрү туурасында кеп кылдык. Анда кайрадан көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.